Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге духовкасыз, миксерсиз печеньеден жасалган тортту көрсөтүп берем. Эгер үйрөнүп алсаңыздар, эң эле оңой, продукта аз кетет, анан бат эле болот. Мен арзан эле печенье алып алдым. Анан ортолоруна банан коюп чыгасыздар. Бананды кесип даярдап алдым. Негизи бананды калыңыраак кессеңиздер жакшы болот. Сгущенка молоко, кремени сгущенка молоко, сливочное масло, анан сметана коштум. Көрүп турганыңыздар өлчөмдү баарын кошуп алдым. Сметананы жык-жык 4 кашык коссоңуздар болот. Биринчи астына крем сүйкө алдым. Анткени печеньеларды тизгенде жылып кетпеш үчүн крем сүйкөгөн жакшы. Печеньелер тизгенден кийин үстүнө кайрадан крем сүйкөп чыгабыз. Өтө эле жука эмес, өтө эле калың эмес кылып сүйкөйбүз. Эми банандарды тизип чыгабыз. Печеньяны ар бирин муздак чайга или сокко салып тизсеңиздер, батыраак жүйүп, крем жакшыраак сиңет. Кайрадан крем сүйкөп, банан тизип, кайрадан печенье тизебиз. Мен банандарды жукараак кесип алдым. Сиздер калыңыраак кессеңиздер жакшы болот. Баары кайталанып эле келатат. 4 катар кылып ушинтип чыктым баардыгын. Эң башына печеньени тизгенден кийин кремди сүйкөп, анан ашкан печеньеларды майдалап туруп үстүнө сеп коесуздар. Мынакей бүттү. Эми печеньелардын үстүнө баягы майдаланган печеньеларды сеп чыгабыз. Эми холодильникке 4 саатка, биз 4 саатка койдук. Эгер сиздер 12 саатка койсоңуздар да болот, бирок 4 саатта деле жакшынакай болуп сиңип, печеньелер жумшап, дамына кирип калыптыр. Мынакей көрүп турганыңыздардай биздин тортубуз даяр. Келип даам татып кетиңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналга жазылыңыздар. Мындан ары да жакшы нерселерди киргизгенге аракет кылабыз.